Арбаңыздар көп киши бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкерлер тизмесин тизмектеп бер деп суранып жатышат. Бүгүн дал ушул темага токтололу. Баарын эле шубай бересиң, жакшы эч нерсе айтпайсың дегендер да бар экен. Ооба, менин пикирим объективдүү да болбой калышы мүмкүн. Мен тигил же бул маселе боюнча фактыларга негиздеп, ачык маалыматтарды окуп, өзүмдүн оюмду айтам. Бирөөнү жөнү жок каралап же бирөөгө жагынбайм, мактанчусун мактайм. Буга чейин эле видеолорумда деле, мисалы, мага жакпаган партиялардын тизмесин тизмектеп, ал жактагы азамат талапкерлерди дагы белгилегем. Андыктан баары жаман дей бергенден да алысмын. Баса дагы бир айта кетүүчү нерсе, бул каналымдын Атамбаевке же Апрель телеканалына байланыштыргандар көп экен. Эч байланыш жок, бул менин жеке баракчам. Эч ким каржылабайт, ошол үчүн элден жардам сураганым дагы ошондон. Биздин канал финансылык колдоого муктаж. Бул шапалак каналы жабылбай жашасын дегендер бул номерге анча-мынча жардам берсеңиздер болот. Ушул эле номерде эл сом жана О капчыгы иштейт. Жөн эле бирдик жүктөгөндөй эле салса да болот. Алдын ала рахмат айтам. Бул өткөнкү чыгарылыштан үзүндү. Колдоо көрсөтүп жаткандарга ыраазычылык билдирем. Кайдыгер эмес адамдар бар экенин көрүп туруп, кандай десем, жоопкерчилик көбөйөт экен. Эми бүтүн Кыргызстандын тизмеси боюнча башка партиялардагыдай эле баарынын купулуна толбогон талапкерлер да бар. Анда эмесе баштадык. Партиянын талапкерлер тизмесинин сап башында Адахан Мадумаров өзү турат. Мадумаров жогорку кеңештин 3 чакырылышында депутат болгон, саясатка 30 жашында келген, 95-жылы депутат болуп шайланып. Акаевке оппозиция болгон адамдардын бири болгон, президенттин саясатын ачык эле сынга алып, бат эле элдин оозуна алынып кеткен. Биз чырылдап аткан менен кийинки бала чаканы ойлошубуз керек. Эмне алып калып атабыз биз? Бир кирпичтен түзген бүт короо сарайлардын баарын Алпек Алымкулович менчиктештирүү эти болуп калса ушул жакшы болот бизге. Анан гүлдөп өсөт деп олтуруп менчиктештирип, тыйынга менчиктештирип олтуруп, анан бүт баарын талкалап, кирпичин кирпичтей, шиферин шифердей сатып, ошол жерде жыргап жатып калып. Бүт короо сарайлар аны да жеп жулуп жок кылыш керек эле, бирок бетон болгон үчүн туруп калды. Аны да чагып ичиндеги зымын алчы Кытайга сатып атабыз, металл кылып. Калппы, жалганбы? Же Кыргызстанда болбой атабы мындай көрүнүштөр? Болуп атат. Мына хан сарайлар каяктан курулуп атат? Ошол бир сарайды 6000 сомго сатып алган кишилердин эсебинен курулуп атат ошол хан сарайлардын баары. Ушул менчиктештирүү. Экинчи бир маселе, калкты иш менен камсыз болушун көбөйтүү дейт. Караша, завод Сельмаш заводду, эмне деген завод фабрикалардын баарын, оштогу текстилдин бүт баарын менчиктештирди. 15.000, 12.000, 9.000, 8.000 киши иштеп аткан жерде азыр 800 киши иштеп атат. Ушулбу калкты иш менен камсыздандыруу? Ошол менчиктештирүүнүн негизги саясаты ушунда жүрүп атабы? Аларга мен токтолбой эле коеюн. Чынында Мадумаров бир катар кызматтарды аркалаган. 2005-жылы төңкөрүштөн кийин 7-8 айдай вице-премьердин милдетин аткарган, кийин мамлекеттик катчы. 2008-жылы 5 ай спикер болуптур. Андан кийин коопсуздук кеңешинин катчысы болуп, 1 жылга жетип жетпей Бакиев менен көз карашы дал келбей кызматын тапшырып кеткен. Алдагы Мадумаровдун бетке айткан сапатынын кесепетинен болгонун азыр көптөр айтып жүрүшат. Мен анда мамлекеттик кеңешчилем дейт. Ошо акыркыда 2009-жылы ушу күз мезгилинде экен. Сөзүн сөз чыгып Дайнар Үсөнов айтты дейт да. Мына дейт, биз коррупция менен күрөшүп жок кылып атсак, Совбестин секретары Мадумаров айтып атат. Бул коррупция биз 7-этаж тетиги немеге чедакка чейин чыгып кетип айтып атат. Дегенде тиги Бакиев чакырды дейт, Курман Салиевич. Чакырылачы Мадумаров деп. Анан Адахан аке деп айтты. Адахан аке кирди дейт. Киргенде Бакиев bir жарым сааттай ачтал дейт да. Сен каяктан көрүп атасың? Каерден көрүп калдың? Эмне болуп атат? Дегенде Адахан аке сөз алып айтты дейт. Курман Салиевич, биринчиден балаңызды, экинчиден инилериңизди бүгүн жумуштан кетирип тазаланбасаңыз, сизди эртең Акаевдин тагдыры күтүп турат деп. Муну мен айткан жок, муну Мадумаров айткан жок. Муну эл мырза сатып алды деп айтып атат, сураңыз ошондон барып. Партиялык тизмеде экинчи болуп генерал Өмүрбек Субаналиев бара жатат. Кезинде уюшкан кылмыштуулук менен аеосуз күрөшүү үчүн комиссар Катани атка конгон, өмүрүнүн көп бөлүгүн ички иштер органдарына арнаган, министрдин орун басарлыгына чейин жетип, губернатор, депутат да болгон.
Атамбаевдин саясатынын айрым багыттары боюнча каршы ойлорун билдирип, президентти сындап, бирок ал киши бийликтен кеткенден кийин эч нерсе деп айтып чыккан эмес, башкаларга окшоп. Ушунусу эркектик эмес эмне? Азыр Коопсуздук кеңешинин катчысы жакында Азаттыкта сүйлөгөн сөзү чоң талкуу жараткан болчу. Биз съезде айтканда бир да президентти, бир да партия корголгон эмес деп. Анан президент Жээнбеков ушу сөздү кайталады. Ал деле түшүнүп турат. Бирок бүгүнкү күндө президент заложник болуп калды жанагы башка оюнчуларга. Президент эч ким укпай атат. Совбезде айтпадыбы, таза шайлоо болсун деди. Сиз Коопсуздук кеңеш жөнүндө айтып атасыз, Нурбек мырза, азыр айтып атчы. Сиз иштеп жаткан учурда ушулардын баарын айттыңыз беле? Мен көп нерсени сүйлөшкөм. Даже мына райым жөнүндө сүйлөшкөндө мен айткам, давай камайлы райымда. Десем, өмкө Кудай урсун, мен бир тиын алган эмесмин райымдан деп айткан. Дальше мен просто эркекмин, көп нерсени айткым келбей атат. Коомчулук ачык айткан эмес беле? Жок, ал экөөбүз сүйлөшүп атабыз да. Көп фактылар бар. Анын баарын айта албайсың да. Жок, коомчулукка ачык айтса болмок экен, иштеп жаткан учурда кырдаалды оңдош үчүн деп айтып жатышпайбы азыр? Жээнбеков жакшы президент болсун. Тарыхта жакшы президент болдон калсын. Эртең 3 жыл бүтөт срогу. Элдин арасында жүрсүн деген ойдомун. Потому что мен Сооронбайды 95 жылдан бери экөөбүз доспуз. Маселени жашырдыңызбы деген? Жашырган жокмун. Болгону айтып атам. Бирок бүгүнкү күндө ал жанагы эмелерге алы жетпей калды. Ачык айтыш керек. Заложник болуп калды. Айрымдар айтпайбы? Болгондой партияга киргенде гана айтты. Буга чейин айтса балким кырдаалды алдын алууга мүмкүн болмок депчи. Анан кийин жумуштан кеткенден бардык айтат. Мен генералдарга нааразымын, тигилерге нааразымын, ушулар бизде айтпай жүрүптүр деп. Мен айтып атам, генералым Субаналиев, антпеңиз, мыйзам жолунда болуңуз деп. Субаналиевден кийин Исхак Масалиев бара жатат. Ал азыркы чакырылышта депутат болгон. Масалиев мөөнөтүнүн акырына чейин отурбай мандатын тапшырган. Атамбаевдин кол тийбестигин алуу боюнча демилгечилердин бири, бирок бул оюнан кийин баш тарткан. Анткени мыйзамдын маңызын бийлик каалагандай бурмалап жибергенин айтып чыккан. Кийин шайлоо босогосун 5%га түшүрүүнү демилгелеп, аны дагы күн карама парламент өткөрбөй, өйдөдөн түшкөн вариантын колдогон үчүн дегеле бул бийликтен түңүлүп баса берген. Урматтуу төрага, көпчүлүк депутаттарды мындай кагып туруп, мындай түз мамиле кылбай, кээ бир учурда сиз өкмөткө адвокат сыяктуу коргой баштадыңыз. Бул мен ойлоп атам сиздин профессионалдык жетишпестигиңиз. Акырында айткан сөзүңүз, эгер ушул жерде кимге жакпаса кеткиле деген, бул эч кандай бул парламенттин жетекчилик кызматына дал келбейт. Бул чоң саясий ката деп эсептейм. Урматтуу кесиптештер, мыйзам чыгаруу иштери боюнча айтпасам болбойт. Мына өткөн жылдын 6 декабрь айында 5 депутаттар шайлоо мыйзамдарга өзгөртүүлөр сунушталган болчу. Эми биз кыскача айтканда 9% босогону 5%га түшүрүп, жанагы күрөөнү 5 миллиондон 1 миллионго түшүрөлү деген сунуш бердик да. Бирок ал мыйзам долбоор ар кандай шылтоо менен 6 ай кармалып, мына бир күн мурда комитетте каралды. Барыңыздар билесиздер, колдоо тапкан эмес. 20 жылдан бери, мына 15 жыл депутат болуп иштеп жатам. Биринчи жолу ушундай арам деп койсом адашпайм. Жол менен мыйзамды четке какканды көрө элекмин. Өкмөттөн 3 ай, 4 ай корутунду ала албай жүргөндө, ошол эле мезгилде 2 күндө корутунду берген өкмөт бул ачык эле депутатка жасаган мамиле деп эсептейм да. Биз дайындаган өкмөт көз карандысыз болуп калды. Спикерибиз айткандай, лапшаны кулактарыбыз кыйылып жүрүшөт. Өткөн жумада биз отчетту кабыл алдык. Депутаттар, жогорку кеңеш депутаттары отчетту кабыл алдык. Даярдаган кагаз боюнча турмуш соонун баары проблемалар чечилген, анча-мынча кемчиликтер бар. Бирок сыртка чыксак, турмуш башкача экен да. Акыбал оорлошуп баратат. Анан ар кандай жанагындай кыймылдар пайда болот. Ал күткөн нерсе. Урматтуу кесиптештер, болот, ошондой табылат. Качан оор болгон мезгилде, кыйын болгондо. Анан токтотуш кыйын болот аны. Мен пикирим, ушул акыбалда коронавируска каршы күрөшкө жогорку кеңеш түзмө-түз мойнуна алыш керек болчу. Эмнеге биз күтүп атабыз, президент баарын чогултуп тапшырма берсин деп. Андай болбош керек. Биз парламент ушул жерде тапшырма беришибиз керек. Кана антикризистик программа. Биз ушул жерде тапшырма бергенбиз. Бергиле программаны. Кана программа өкмөттөн? Жок программандай.
Демек биздин алыбыз жетпегендикти көрүп атат да. Көрүнүп атат. Бүтүн Кыргызстанда бизнестен бара жаткандар дагы жок эмес. 4-чү болуп тизмеде Айгүл Сатарова деген бизнес леди бара жатат. Ачык булактарда ал Айгүл Капитал компаниясына ээлик кылат экен. Тизмени мен толук карап чыктым. Башка партияларга салыштырмалуу ишкерлер бир аз аздык кылат. Эми алардын баарына токтолуунун деле кажети жок болсо керек. 5-чи болуп эмгек сиңирген артист Темирлан Сманбеков бара жатат. Учурда Балдар театрынын директору. 6-чы катар номерде жаш жигит Улукбек Тилектешов. Мурда бул жигит Иса Өмүркуловдун кеңешчиси болуп тур 2016-жылга чейин. Жаңы 13 деген коомдук уюмду жетектейт экен. Андан кийин дагы бир генерал Курсан Асанов турат. Генерал өмүр бою милицияда иштеген, акыркы ээлеген кызматы министрдин орун басары. Койташ окуясынан кийин ага иш козголуп кызматтан алынган. Болгондо да басмырлоо менен милициянын кызыкчылыгын саткан деп иштен алып коюшту. Мен сыйлайм өзүн кесиптештериме. Ички иштер министрликте жөнөкөй катардагы сержанттан баштап генералга ошондой кызматкерлер өтө жакшы. Бирок башка кеп. Арасында бир 2-3 эле кызматкер бар. Ушул окуяга кызыктарчы. Ошондуктан мен айтар элем, ошо бул ички иштер министрлигинен ошону 3-4 адам кызыктар тараптагылар аскердик прокуратуранын жардамы менен бир тараптуу алып барганда көргөн амалдарын. Мен ойлойм соттук чечимде бардыгы оң жолго чечилет деген терең ишенич. Асановдон кийин тизмеде Орозайым Нарматова деген жаш активист кыз бара жатат. Ал убагында Садыр Жапаровду коргоп чыккандардын бири, мигранттардын дагы укугун коргоп келген. Жамы журтка болсо Ташиевке кайрылуусунан кийин белгилүү болгон. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, эсиңиздеби? Мен сизге кайрылып Facebook баракчасында жазганмын. Сиздин досуңуз камакта жатат. Келип ал акыбалын сурап койбойсузбу? Ушул кишиге колдоо көрсөтүп койбойсузбу дегенде сиз эмне деп жооп бергендигиңизди өзүңүз жакшы билесиз. Эгер туура эмес болсо, туура эмес деп айтып чыгыңыз. Анан кантип сиз биз карайлап жүргөндө биз түптөгөн мекенчил партиясы менен шайлоого аттанам деп жатасыз. Кантип ушул мекенчилерди колдонуп, бетиңиз чыдап, дагы ушундай артисттигиңизди баштап жатасыз, мен түк түшүнбөйм. Башка партиялардан ооп келгендер да бар тизмеде. Алардын бири КСДП партиясынан депутат Саматбек Ибраев. Мандатка кийин эле ээ болгон Осмонбек Артыкбаевдин ордуна келген. Өнүгүү прогресстен депутат болгон Зиянидин Жамалдинов дагы бүтүн Кыргызстанда. Бу киши парламенттин ызычууларында байкалган эмес, чоң бир демилгелерин дагы эстей албай жатам. Бирөө эсимде каражат үнөмдөө үчүн мамлекеттик той топурларды кыскартпайлыбы деп сунуш көтөрүп, ал колдоо тапкан эмес. Эмнеге колдоо тапкан эмес? Анткени той топурларга деп акчалар желет да бизде. Тизменин биринчи жыйырмалыгында Аскат Момунов деген мырза бар. Ал 2010-жылы ата журттан, 15-жылы ата мекенден талапкер болгон, бирок депутат болгон эмес. Кийин өзү Улуу көч деген партия түптөп, бул жолу бүтүн Кыргызстанга кошулган. 15-чи катар номерде журналист Айданбек Акматов. Убагында Азаттыкта иштеген, жакында эле аны сурактарга сүйрөп жүрүштү Facebook'та жазган посттор үчүн. Олигархат жана 3 баштуу ажыдар деген бийликке карата жазылган постуна асылышып, улут аралык кастыкты козутуу боюнча чакырылып жүрдү. Акматовдон кийин Эрлан Сапарбаев бара жатат. Сапарбаев Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматын жетектеген. Убагында Феликс Кулов депутат болуп отурганда аны менен тирешип, кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Анда жаңылбасам паспорттар боюнча чыр болсо керек эле. Ардактуу архитектор, жогорку кеңештин депутаты, бир убактарда төрага болгон Ишенбай Кадырбековго 21-чи орун берилген. Кадырбековду өтө маданияттуу киши деп билем, транспорт министри да болгон. 2008-жылы Бакиевтердин учурунда кызматын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши да козголгон болчу. 2010-жылкы окуялардан кийин ал иши жокко чыгарылган. 22-чи болуп Куудул Акын Рахман Разыков бара жатат. Атактуулардан дагы Бегалы Наргозуев бар, ал 51-чи орунда экен. Наргозуев 4-чү чакырылышта депутат болгон, оппозициялык Агым деген гезитти негиздеген, Аман Эйр деген авиакомпанияга дагы ээлик кылат. Тизмеде жөнөкөй эле мугалим, дарыгер, айыл өкмөттөрдө да иштегендер бар экен, туруктуу жумушу жоктор, жеке ишкерлер дагы тизмени толуктаган. Жыйынтыктап айтканда, бул партияны мен парламенттен көргүм келет. Ушундай эле мен колдогон 2-3 партия бар. Алар тууралуу алдыдагы чыгарылыштарда сөз кылабыз.
Алар азыркы эптеп септеген бийликке сонун оппозиция болуп бере алат деп ишенем. Оппозиция должна быть по одной простой причине, что нет оппозиции, нет работы властей. С какой стати власти должны работать, если ее ничего не поджимает? Кто будет говорить о том, что правильно, неправильно? Как это будут говорить депутаты, которые назначены властью? Как они будут выступать против тех людей, кто, по сути дела, и привел их в те или иные кресла? Азыр айрымдар ойлоп атса керек, Мадумаровдун кишиси турбайсыңбы, ошонун сөзүн сүйлөйт турбайсыңбы деп. Аны менен өткөндөгү маектен кийин дагы ушинтип жазгандар болгон. Анын кишиси эмесмин. Бирок ооба, колдойм, тааныштыгым да бар, аны жашырбайм. Аябай жакындан дебейм, бирок мамилебиз түз. Базарком, коммерсант же азыркы биздин саясатчылардай бүгүн бирди сүйлөп, эртең башканы сүйлөгөн киши эмес. Ошол сапаты үчүн мен аны сыйлайм. Белгилеп айта кетүүчү нерсе, бул материал үгүт материал эмес, эч ким суранган жок, акча да берген жок. Жеке өз оюм чагылдырылды, объективдүү болбой калса тарынакей жок. Саламатта туруңуздар.